Садыр Жапаров көпүрөнүн кыйрашына байланыштуу Индиянын премьерине көңүл айтты. Аймактардагы келечектүү демилгелерге колдоо көрсөтүүгө даярбыз, деди Акылбек Жапаров. Бишкекте коррупцияга каршы ишкердик кеңештин 3-чү отуруму өттү. Кыргызстандын мамлекеттик катчысы иш сапары менен Ташкентте болду. Жыргалаң туристтик аймагында милициянын коомдук алдын алуу борбору ачылды. Кыргыз драма театрынын артисттери Астанада өткөн фестивалда баш байгени утту. Президент Садыр Жапаров Индиянын премьер-министри Нарендра Модиге Индиянын Гуджарат штатында көпүрө кыйрап, адамдар каза болгондугуна байланыштуу көңүл айтуу телеграммасын жөнөттү. Белгилей кетсек, Индиянын батышындагы Морви шаарындагы жүргүнчүлөр өткөн көпүрө кыйрап, бери дегенде эле 120 киши мерт болду. Мачху дарыясы аркылуу өткөн Асма көпүрө 19-кылымдын аягында курулуп, былтыр ремонттон кийин кайра ачылган. Министрлер кабинетинин төрагасы президенттин администрациясынын жетекчиси Акылбек Жапаров Баткен областына жумушчу сапарынын алкагында жергиликтүү бийлик органдарынын жана жергиликтүү коомдук өкүлдөрү менен жолугушууга катышты. Ал белгилегенде, өлкөдө 453 айыл өкмөттүн 377-си же 84% дотацияда турат. Министрлер кабинетинин төрагасы президенттик администрациясынын жетекчиси жергиликтүү бийлик органдарын социалдык экономикалык өнүктүрүүнүн келечектүү долбоорунун жана 4200 гектарга жерди суу менен камсыздай турган Кадамжай районундагы Алга Кадам массивине канал куруу сыяктуу инфраструктуралык долбоорлорду иштеп чыгууга чакырды. Бишкекте президентке караштуу коррупцияга каршы ишкердик кеңештин 1-чи отуруму болуп өттү. Анда 2023-25 жылдарга коррупцияга каршы саясаттын стратегиясынын жана аны ишке ашыруу боюнча стратегиялык иш-чаралар планынын долбооруна мамлекеттик органдардын жана президент министрлер кабинетинин администрациясы менен айтылган сын-пикирлер жана сунуштар талкууланды. КИКтен кабарлашкандай, бардык сунушталган сын-пикирлер жана сунуштар стратегиянын жана САПтын долбоорлоруна ченем жаратуу техникасынын мыйзамдын талаптарына ылайык президенттин бекиткен долбооруна өзгөртүүлөрдү киргизүүгө багытталган. 23-24 октябрда Кыргызстандын мамлекеттик катчысы Сүйүнбек Касманбетов Ташкент шаарында иш сапары менен болду. Маалыматка ылайык, иш сапарынын алкагында Сүйүнбек Касманбетов Өзбекстандын Кыргыз улуттук маданий борборунун 30 жылдыгына арналган иш-чараларга катышты. Майрамдык иш-чара Өзбекстанда жашаган кыргыз диаспорасынын өкүлдөрүнүн катышуусу менен улуу ата мекендик согуш жылдарында ар улуттан турган 15 баланы баккан Шахмет Шамахмудовдун эстелигине гүл коюу аземинен башталды. Ошол эле күнү мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетовдун Өзбекстандын вице-премьер-министри, туризм жана маданий мурас министри Азиз Абдухакимов менен жолугушуусу болду. Ак Суу районунун Жыргалаң айылында милициянын коомдук алдын алуу борбору ачылды. Маалыматка ылайык, жаңы борбордо күнүмдүк тейлөөнү милициянын участкалык ыйгарым өкүлдөрү аткарышат. Ошондой эле аксакалдар, жаштар жана аялдар кеңеши милиция кызматкерлерине ар тараптуу жардам көрсөтүп турушат. Эми бул жерге туристтер гана эмес, айылдын жергиликтүү тургундары да кайрыла алышат, же керектүү кеңештерди ала алышат. Мындан сырткары, Бозучук айылында айылдык милиция бөлүмчөсүнүн жаңы имараты ачылды. Имараттардын курулушу райондук жана облустук өнүктүрүү фондунун эсебинен каржыланган. Токтоолот Абдумомунов атына Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын Саманчынын жолу спектакли Астанада өткөн Театр Ол эл аралык театр фестивалында баш байгени утуп алды. Маалыматка ылайык, спектакль үстүбүздө жылдын 26-29 октябрында Астана шаарында өткөн. Кыргызстандын Казакстандагы маданият күндөрүнүн алкагында коюлган. Спектакльди режиссер маркум Марат Козикеев сахналаштырган.